Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү таңды Кудайым ушундай көрсөтүп, кайрадан эфирде сиздер менен жолуктуруп отурган Кудайыма миң мертебе ыраазычылык билдирем. Эгерде менин үнүм угулуп жаткан болсо, ооба деп жазып коюңуздар. Үнүм угулуп жатабы? Демек, үнүм угулуп жатат. Анда эмесе мен дайымкыдай эле күн сайынкы дагы ар кандай жаңылыктарды, жаңы окуган, билген, үйрөнгөн нерселерди ушул сиздерге даярдалып турган, айта турган ойлорумду бүгүнкү ушул жерге айтканга уруксат бериңиздер. Бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Жакшы. Эми бүгүнкү сабагыбыз эмне жөнүндө? Көпчүлүк учурда мен кандайдыр бир темага даярданып келип, бирок ошол комментарийде берилген суроолорго жооп берип отуруп, менин өзүмдүн айта турган сабагым калып кетип атат да. Азыр эгерде сурооңуздар болсо, алдын ала бериң дагы, андан кийин мен өзүмдүн айта турган сөзүмө өтөйүн. Болбосо биринчи эле сразу сиздерге даярдаган сабакка өтүп кете берейин. Азыркы учурда сиздер өзүңүздөр билесиздер, 100 күндүк бакытка карай 100 кадам 100 күндүк марафон баштаганбыз. Ошол марафондо азырынча ошол 70тен ашуун аялдар катышып жатат. Ошол 70тен ашуун аялдар эми мурдатан бери катышкан айымдар бар, арасында жаңы кошулуп жаткандар бар. Чындыгында бир жумушту баштаганда кандай гана жумуш болбосун, мисалы жалкоо болсоңуз деле үйдө кандайдыр бир жумушту башташ аябай кыйын. Баштап алгандан кийин уже өзүңүздү токтотпой кайра ушундай күйлөнүп жакшы эмоциялар менен баштап жибересиз. Ошондуктан бул бакытка карай 100 кадам марафонун айтканга оңой болгону менен биринчи башташ аябай кыйын болду. Жетишпей, көптөгөн айымдардын ар бир суроосуна жооп бергенге аракет кылып, азыр эми марафондо бир аз биринчи күн, экинчи күндүн көнүгүүлөрүн аткарып келе жатышат. Бул деген уже процесс башталды дегендин белгиси. Ал эми сиздерге азыркы учурда менин мурунку группамдагы берилген суроолорго жооп берип кетейин. Анткени кээ бир учурда аялдар ушунчалык бир бактылуу болуп, өзүн чындап тапкандай болуп, сүйүнүп алган билими көпчүлүк учурда мондай марафондорго, сабактарга катышканда башкача эмоцияларда жүрөт. Ошондой бир энергиясы толуп, ашып ташып, чындап ушул сабак мага жакты дегендей ушундай бир башкача сезимдер келет дагы. Сабак бүткөндөн кийин уже ошол жерде группа тишина болуп калат. Жанагы наставник уже өзү менен өзү болуп калып кеткенде, ошол сабакка катышкандар дагы жалгыз калып кетет дагы, уже мотивациясы жоголот, кайра эле мурунку абалына түшүп калып атат. Бул эмне себептен? Чындыгында ушундай болот. Бул деле мен өзүмдүн башыман өткөн. Сабактарга ушундай бир эргүү менен катышып, рахаттанып, ар бир күндөн кайф алып жашап отуруп, сабак бүткөндөн кийин ошол күндү эңсейсиңби, же бир нерсе жетпегендей болобу, же бир нерсени туура эмес кылып аткандай болосуңбу, жашоодон коркуу сезимдер кайрадан пайда болуп кете берет экен да. Же ошол көнүгүүлөрдү туура эмес аткарып жатамбы, болобу, болбойбу деген мына ушундай сомнениялар боло берет экен. Эми ушул нерсеге мен акырындан жооп берейин. Ошол группага биздин эң аксакал эжебиз, жашы улуу, биздин сыйлуу эжебиз, Раушан деген эжебиз аябай жакшы жооп берди. Ошол эженин сөзүн дагы сиздерге тартуулап коеюн. Эми чын бир мындай карап турганда, биз азыркы учурда, мисалы мен 30га келген болсом, 30 жашка чейинки жашообуз, андан кийин 40 жашка чейинки келген жашообуз, 50 жаш, 60 жашка чейин биз кандай гана өзүбүзгө туура эмес маалыматтарды мээбизге киргизип, ошол жерде сохранить этип, печать уруп салганбыз. Эми ошол сохранить этилген, мээдеги басылып калган ата-энебизден, кошуналарыбыздан, элдерден бери келаткан ошол басылып калган нерселерди, программаларды бир эле сабакка катышуу менен, бир эле китепти окуп коюу менен
бир күндүн ичинде өзгөртүп салуу кыйын. Мисалы, телефонду загрузка кылганыңыздарда дагы, компьютерди загрузка кылганда дагы же кандайдыр бир программа орноштурганда дагы ичин биринчи кезекте очистка кылып, тазалап, вирустарды тазалап, андан кийин перепрограммирование кылат, башкадан программа орноштурат. Мисалы, сиз бул телефон алсаңыз, жакшы иштебейт да, чем жаңы телефонго караганда, ошол телефонду, мисалы, кандай эски телефон алсаңыз деле, мурунку ошо телефондун эсинде калып кеткен программалар сизге кереги жок да. Ошол программаларды сиз тазалап, өчүрүп, өзүңүзгө керектүү программаларды, приложенияларды установка кыласыз. Мына ошондо өзүңүзгө керектүү маалыматтарды ошо телефонуңузга орнотуп баштайсыз. Мына ошондой эле мээге дагы өзүбүзгө керектүү, жашообузга пайда алып келе турган, биздин жашообузга, максатыбызга жеткире турган, ушул бизди алдыга көздөй бакыттын толкунуна түшүрө турган программаларды киргизүү бул бир күндүк иш эмес. Мунун бардыгына айлап, жылдап убакытты талап кылат. Ошон үчүн мен айтып жатпаймынбы? Мисалы, бир эле сабакты окуп калгандан кийин ошол бойдон туруп калбаңыздар. Мен ушундан билим алдым, всё, болду, мен өнүктүм, өстүм деген бул туура эмес. Анткени адам бир жерде тургандан кийин ошол жерде катып калат. Биз адамбыз да, жандуу адамбыз. Биз дарак эмеспиз, таш эмеспиз. Же болбосо такыр бир жер деле айланып жатпайбы бир орунда. Жер айланып жаткан үчүн жашоо жүрүп жатат. Канчалаган бир жер планетасы ушулар жашасын деп бизде ушундай күн системасынын айланасында бизге ушундай жашоо тартуулап айланып жатат. Өз огунда жылбай, биз дагы ошол сыяктуу эле бир орунда туруп калбастан күн сайын издене бериш керек. Күн сайын казып чыга бериш керек. Бизде жана кичинекейибизде мектепте айткан, илим алуу ийне менен кудук казгандай. Бул майда нерсе. Ар бир казган сайын ар түрдүү сизге керектүү маалыматтар чыга берет, кээде керексиз маалыматтар чыгып калат, кээде казып олтуруп чарчап кетесиз да таштап саласыз, кайрадан олтуруп алып туруп кызыгып дагы казып кете берейинчи, мен үчүн бир пайдалуу бир алтын баалуу таштар чыгып калар деген сыяктуу дагы казып олтурасыз. Арада суусайсыз, чаңкайсыз, курсагыңыз ачат. Мына ошондой эле процесс. Биздин билим алып жатканыбыз дагы мына ушундай процесс болуп саналат. Эми эмне үчүн ушундай, мисалы, 100 күндүн ичинде мен айтып жатпаймынбы? Сиздерде азыр китеп алгандар, ошо марафонго катышып жаткандар, биринчи күндөн баштап, биринчи күндүн көнүгүүсүн аткарып баштадыбы, уже сиздерде кадимкидей процесс, жаңы программалар орнолуп баштап атат. Бул дегени сиздерди жалгыздыктан, сиздерди ошол күнүмдүк жанагы көйгөйлөрдөн, проблемалардан, мисалы, биз ушактан башыбыз көтөрүлбөйт, интернеттеги жаман маалыматтардан башыбыз көтөрүлбөй, ошол нерселерге чогуп кеткенбиз, ошол жаман нерселерден өйдөгө карай алып чыгып келатат. Мен жөн гана 30 күндүк деп деле чыгарып койсом болот, кичинекей кылып. Бирок ошол 100 күндүн ичинде толугу менен ар бир кан жаныбызга, ар бир биздин клеткабызга сиңирип, биз кадимкидей өзүбүз каалаган жашоо образыбызды түзүп алыш үчүн мына ушундай бакытка карай 100 кадам деп күн сайын көнүгүүлөрдү аткарып олтуруп, ушундай медитацияларды берип, группага кошуп, ушинтип иштеп жатабыз. Эми мисалы, менин алдымда азыр толтура китептер турат. Бул китептерди бир олтурганда окуп, анан кайрадан мен таштап салам. Кайрадан бир убактым болгондо кайрадан окуйм да, кайрадан таштап салам. Значит, бул адат баарында эле бар да, мисалычы. Бир олтурганда баарын окуйсуз дагы, колдонбойсуз. Мен ушундай маалымат алдым, болду, уже мен бардык нерсени билип калдым деп туруп, бирок жашообузда колдонбойбуз. Кайрадан эле издене бересиз, чогулта бересиз. Мисалы, алдыңызда бир сандык байлык, алтындар болсо, баалуу таш, акчалар болсун, ошол сандык жабылуу бойдон турат, кулпулуу бойдон турат. Аны иштете албаганыңыздан кийин, анын кулпусун ача албаганыңыздан кийин ал байлыктын кереги жок да. Ошондуктан биз дагы билим алгандан кийин, китеп окугандан кийин, сабактарга катышкандан кийин ошол нерсени жашообузга пайдаланып, ошол нерсени, ошол көнүгүүлөрдү, техникаларды пайдаланып, бир жыйынтыгын көрбөсөк, анда эч кандай бир изденүүнүн деле, билим алуунун деле кереги жок экен да. Сиздин алдыңызда толтуруш байлыктарды үйүп атасыз, сандыгыңызга салып, сыртынан кулптап эле коюп атасыз дагы, бирок ошол нерсени колдонуп иштетпей атасыз. Ошонун сыңарында эле бул байлык, билим.
билимиңизди ар бир алган кайсыл жерден, бекер сабактардан билим алып атасызбы, ютубтан ар кандай маалыматтарды көрүп атасызбы, китептерден кандай маалыматтарды окуп атасызбы, мына ушулардын баардыгын жөн гана окуп койбостон жашооңузда колдонуп көрүңүз. Колдонуп көргөндөн кийин гана ошол колдонгон учурда адамда ошондой бир өзгөчө бир эмоциялар, сезимдер болот экен өзгөчө аялдарда. Мына ушуларды ар бир клеткасына, ар бир кожасынын ар бир клеткасына кириш үчүн кандайдыр бир убакыт талап кылынат экен да. Ошол максимум 100 күн дейт, бирок 100 күндөн кийин уже кааласаңыз, каалабасаңыз деле ошол көнүгүүлөрдү аткармай сайын тура албай каласыз өзүңүз деле. Ошон үчүн бир көнүгүүнү күн сайын аткара бергенде дагы адам тажап кетет, зеригип кетет. Ошондуктан күн сайын ар түрдүү көнүгүүлөрдү аткаргандын өзү эле адам алдыга карай умтулуп атканынын белгиси. Мисалы, жана биздин группада Раушан эже айтып атат, чындыгында ушундай. Бизде эгерде эски үйдү бузуп, ошонун ордуна жаңы үй салыштын эле өзү азапта. Бүт баарын бузуп, ичиндеги дуалдардан бери алдындагы фундаментин бүт баарын уратып туруп, анан кийин жаңы үй салыш деле ушунчолук азап. Ошондой эле биз дагы азыр 30, 40, 50 жылдан бери, 25 жылдан бери келаткан биздин башыбыздагы вирустарды, керексиз программаларды өчүрүп, акырындан өзүбүзгө керектүү жаңы программаларды орноштуруп баштап атабыз. Ошол программа орнотуп баштагандан кийин уже сизге ошол программалар, мындайча айтканда билимдер сизге кызмат кылып берет, сиздин жашооңузду өзгөртүп берет өзү эле. Ошол өзгөрткөнгө чейин сизден бир гана эмне талап кылат? Бир гана аракет талап кылынат. Аракет кылбасаңыз сиздин мээңиз кете берет, кайра аркага карап кете берет, негативге чөктүрөт. Сизди кадимкидей бир жамандыктын алдына, коркунучтун, негативдин туткунуна салып берип коет. Биз мээни башкарбастан, мээ бизди башкарып калат. Ошон үчүн бул жерде айырма аябай чоң да, же сен мээңди башкарасың, же болбосо мээ сени башкарат. Анткени мына мисалы арыктайм, мен ушундай бир салмак ташташым керек деп аялдарда ушундай проблема бар. Ошентип диетага олтуруп баштаган учурдан баштап мээңизге сигнал келе берет. Курсак ачты, суусадым, ушундай керексиз тамактарды ушу жегим келе берет, тартып берет. Бул жерде ашказан требовать этип аткан жок. Бизге мээ сопротивление кылып атат, каршылык көрсөтүп атат. Сага зачем кереги бар, давай же, болбосо сен ооруп каласың. Айтор бизге керексиз тамактарды мээ бизди мажбур кылып ушундай жедирип баштайт да. Мына ошондой эле бир гана салмак таштаганда эмес, башка бир проблемаларда дагы, мисалы кимдир бирөө менен урушуп кетсеңиз, сизге бирөө жаман сөздөр сөйлөп, бушак сүйлөгөн болсо, ошол учурда ответ кайтарбай койсоңуз, сизде ушундай мээңиз, сен ушинтип өзүңдү өзүң басынтып жүрө бересиңби, давай уруш, өзүнө жараша ответ бер, сен мындай кыл деп сизди ошол адамдын уровенине түшүргөнгө мажбур кылып турат да. Бул уже эгоизм деп аталат. Эгерде сиз күн сайын өсүп, күн сайын өнүгүп, ушундай билимдерди алып жаткан болсоңуз, конечно, бир жаман сөздөр сизди ушунчалык жаныңызды жаралайт, жүрөгүңүздү оорутат, бирок сиз ал адамдын энергиясына түшкүңүз келбей калат. Мына ошол сизди капаланткан адамдын уровенине түшкүңүз келбей калат. Сиз билесиз, ал сизге караганда билимсиз, сизге караганда бактысыз, сизге караганда бир топ артта калып кеткен. Ошол нерсени эске алып туруп, карабастан, эч кимге кайрылбастан, жаман сөз сүйлөбөстөн алдыга карап кете бересиз. Демек, качандыр бир убакта ал дагы сиздин абалыңызга түшүп калганда гана сиздин абалыңызды ошондо жоон териси менен, кан жаны менен, жүрөгү менен сезгенден кийин анан сизге келип, өзү эле ийилип кечирим сурап баштайт. Азыр эми мен өзүмдү кантип табам, мен өзүмдү азыр мага ушундай суроо келип атат, мен өзүмдү ким экенимди даже билбейм дейт. Мисалы, мен мага кандай түс жагарын да билбейм дейт да. Бул чындык. Анткени адам изденип жатканда чындыгында мага кандай түс жагат, ак түс жагат дейин десең, башка түстөр деле вроде жакшы көрүнүп аткандай болот. Мисалы, кандай жашоодо жашагысы келгенин да билбейт, кандай адамдар менен мамиле түзүүнү да билбей калат. Ушул учурда уже ошолго чейин, ошол мен өзүм киммин деген суроо жаралганга чейин адамдын жашоосун өзүнүн контролун чыгарып салган болот да. Контролу чыгып кеткен дагы уже беспорядочный жашоо башталып кетет дагы, өздүгүн жоготуп салат. Мына ошол учурда анан ойлонуп туруп ар түрдүү проблемалар жарала бергенде ошондой суроолор жаралат. Мага кандай түс жагат, мага кандай машина жагат, мага кандай жашоо жагат өзү, негизи мага кандай адам жагат депчи. Ошол учурда мисалы
менин жашоомдо эмне болуп жатат, азыркы учурда эмне болуп жатат. Ушундай суроо берсеңиз, акырындан сизге жооптор келип баштайт. Только шашып, алоолонуп, албуттанып, ушундай бир жанагы эркектин гормону менен аялдардын гормонунун айырмасы ат менен төдөй да. Мисалы, аялдарга спокойно, ушундай бир эргүү тартуулай турган, шашпай, жай гана серотонин гормону жардам берсе, эркектерге дофамин. Ушундай бир учурда бардык нерсени күчү менен бүт бардык нерсени ордуна коюп, ушундай максатка жеткире турган, энергия бере турган нерсе бул ушул дофамин гормону да. Бизге бул дофамин гормонунун көп кереги жок. Бизге серотонин. Бизде ушул кээде ушунчалык жакшы болуп, бактылуу болуп, бардык нерсе колуман келет, мен ушундай мыкты аялмын деп дей турган учурда уже дофамин гормону көбөйөт дагы, андан кийин уже резко түшүп кетебиз, алсыз болуп кетебиз, мотивациябыз жоголуп кетет. Ушундай бир колубуздан эч нерсе келбей калгандай сезилет да. Эми ушул гормональный нарушенияда дагы медицинада айтып жатат. Гормональный нарушенияда адам ооруйт, депрессияга кирет, апатия болот, стресс болот, нервный срыв болуп, адамдар менен урушуп баштайт деп айтат. Ошондой эле психологияда да айтат. Психологияда гормондор аялдар үчүн аябай чоң мааниге ээ. Ошол гормондорду не обязательно дарылар менен восстановление кылыш, уколдорду алып, медицинский каражаттар менен дарыланыштын кереги жок деп айтып жатат. Бул жерде ар бир аял өзүнүн ден соолугун, өзүнүн оорусун, ичинде кыйнап жаткан ар бир органы менен өзүн самоисцеление кыла алат, колунан келет деп жатат. Ошол өзүн лечение кылганга чейин аял билим алыш керек да. Мисалы, мен өзүмдү дарылайм азыр деп эле эчтекеден билим жок, эчтекеден түшүнүгү жок отуруп эле кыла албайсыз да. Мээңиз чыдабай кетет, эч нерсеге мындай чыдамыңыз, сабырыңыз жок болуп, эмне болуп жатканын да түшүнбөйсүз. Кантип кылганды дагы эме кылбай каласыз, байкабай каласыз. Ошондуктан олтуруңуздагы эң биринчи адам өзгөрөрдө өзүнө өзү суроо берип, ар бир суроодо көзүңүздү 5 минуттага чейин жумуп, ошол суроону ичиңизден, өзүңүздөн издейсиз. Потому что Луиза Хей айтып жатат, ар бир аялдын ичинде внутренний ребенок болот деп айтып жатат. Бул биздин уже интуициябыз да. Бизге уже туура жол көрсөтө турган, биз менен сырдаша турган, бизге бакыт тартуулай турган уже кичинекей адам. Кээде өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшөсүзбү? Мына ошолордун бардыгы внутренний ребенок. Биз ошол ичибиздеги кичинекей жаш бала менен байланышты үзүп салгандыктан, ошол байланышты сырткы айланабыздагы бизге керексиз адамдар менен байлап алганбыз. Эли эмне дейт, тигинин көңүлүн азыр албай калдым, мени жаман көрүп калды, тигинин кантип көңүлүн көтөрөм, мага ушинтип жаман сүйлөп койду. Айтор, мына ушундай вниманиябызды сырткы дүйнө менен байланыштырып салганбыздагы өзүбүздүн ички биздин чыныгы я деп коет, высшее я деп орустарда айтат да. Ошо өзүбүздүн чыныгы өздүгүбүз менен байланышты үзүп салганбыз. Эгерде сизде мына ушундай проблемалар болуп жаткан болсо, биринчи кезекте суроо бериңиз өзүңүзгө. Менин жашоомдо азыркы учурда эмне болуп жатат? Суроо бердиңизби? Көзүңүздү жумасыз, жаратылыштын койнунда отурасызбы, үйдө отурасызбы, маанилүү эмес. Эң башкысы, сизге эч ким тоскоол болбош керек да. Блокнот аласыз дагы, мына ушинтип эле суроолорду жазасыз. Жүрөгүңүздөн чыгып жаткан суроолорду жазып туруп, мисалы, менин жашоомдо эмне болуп жатат азыркы учурда? Олтурасыз, ичиңиздеги ар бир ошол суроого кереги жок жооптор келип жатса дагы, такыр башка бир темадагы ойлор болуп жатса да, ошолордун баарын жаза бериңиз. Эч кандай бир издеп, значит мен жолун таба албайм деп өзүңүз жаман көрүп, өзүңүздү күнөөлөштүн кереги жок. Башында мына ушундай болот. Жаш бала дагы сразу эле басып кетпейт. Эркек менен аял жатканда да сразу эле бир күндүн ичинде төрөлүп калбайт бала. Ар бир адам жаралыш үчүн ар бир процесстен өтөт. Зачатие болот, андан кийин уже токсикоз башталат. 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык болуп 9 айга чейин кандайдыр бир формулага келип, адам деген эмеге келиш үчүн ошондой өзүнүн тепкичтери менен басып өтөт. Билим алуудагы адам өзгөрүү да мына ушундай тепкичтерден турат. Мен дагы айтпайм, мен бүт бардык нерсени билем дебейм, бирок мен күн сайын бир китепти окугандан кийин дагы башка китепти окуп, ушундай ар бир уровеньге чыгышка аракет кылып атам. Мисалы, жанагы шкала Хокинса, ар бир уровеньге биз чыгабыз. Ар бир уровеньге чыккан сайын биздин сознаниябыз кеңейет, биздин подсознаниябыз кеңейет, биздин горизонтубуз кеңейет, сыртыбызда айланабызда адамдарды бүт баарын жүрөгүбүзгө батыра алабыз.
мисалы үйдө отурганда балдарыбыз шоктонсо эле канча чыдабай кетебиз го биздин, потому что сознаниябыз тарып кеткен, биздин энергиябыз ушунчалык тар, биздин ушул подсознаниябыз мээбизге эч кимди сыйдыра албай калганбыз, ушундай тарып кеткен, даже жүрөгүбүзгө дагы сүйүү батпай, ал жерде ушундай негатив кысып туруп алган да. Эми экинчи суроо. Ушул суроолорду жазып алыңыздар блокнотуңуздарга. Бул Луиза Хейдин китебинен алынган суроо. Менин жашоомдо азыркы учурда эмне болуп жатат? Экинчи суроо. Мен өзүмдү кандай сезип жатам азыркы учурда? Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Олтурасыз да суроону жазасыз блокнотуңузга. Мен өзүмдү кандай сезип жатам? Бир топко чейин ойлонуңуз, ой жүгүртүңүз. Чындыгында мен өзүмдү кандай сезип жатам? Жаман сезип жатамбы? Нерв боло беремби? Ачууга алдарамбы? Бирөөлөрдү ушактаймбы? Бирөөлөрдүн жашоосунда ушак кылмай сайын тура албаймбы? Бирөөлөрдүн жашоосуна киришип, ушундай бир кээ бирки адамдар бар, бирөөлөрдүн жашоосун аңдыганды жакшы көрөт. Бирөөлөрдүн жашоосунда кандай жаңылык болуп жатыр, ошолордуго кирип интерес кылганды жакшы көрөт. Кээ бирлерине такыр кызыгы жок. Эмне болуп жатат, ким кантип жүрөт, ким эмне жеп атат, ким эмне кийип атат, иши дагы жок. Менде ошондой принцип бар болгон үчүн мен мисалы китептин сырткы качествосуна көңүл бурбай калып турмун дагы, главное ошо ичиндеги маалыматтарга басым жасай бергем да. Биринчи күн, экинчи күн депчи. Ошон үчүн бир адамдан ушундай, мен ачыгын эле айтам, бир адамдан ушундай жалп түштү көрсө аны да туура түшүнөм, анткени кээ бирки адамдар сыртына карап мамиле кылышат. Ошол адамдардын тобунда ошол сыртына карап туруп, анан кийин адам бай, жакшы кийинип, ушундай колунда акча болсо, анан мамиле кылып баштайт. Эгерде мындай жөнөкөй, жупуну, ушундай бир простой адам болсо, такыр өзүнө жолоткусу келбейт го. Мына ошондой адамдардын да бар биздин арабызда. Ошондуктан мен бул нерсени дагы эске алып койдум. Кийинкиде буюрса дагы жаңы китебим чыгат, эми азыр эмес, бирок кийинчерээк чыкканда уже сыртын ушунчалык баалуу кагаздардан ушундай бир өзгөчө дизайны менен бир башкача кылып чыгарууга аракет кылам. Муну дагы мен туура кабыл алдым. Демек, экинчи суроо, сиз өзүңүздү кантип сезип жатасыз? Мына ошолордун баарына кантип сезип жатасыз? Сизде кандай сезимдер болуп жатат? Жазасыз. Үчүнчү суроого. Сиз акчаларды кантип таап жатасыз? Кандай жол менен? Эркектик энергия менен таап жатасызбы же аялдык өзүңүздүн энергияңыз менен таап жатасызбы? Мына ошолорду жазасыз. Андан кийин өзүңүздүн азыркы учурда иштеп жаткан, азыркы учурда өзүңүздүн жумушуңузду жакшы көрөсүзбү? Ошол жумушуңуз аркылуу акча таап жатасызбы? Эгерде сизге акчалар жетишсиз болгон болсо, демек сиз өзүңүздүн жумушуңузду жаман көрөсүз. Сиз өзүңүздүн акча, мына айлык жетпейт, акча аз деген болсоңуз, демек жумушуңуз дагы сизге рахат тартуулабайт. Сизге жакпайт. Ушунчалык жек көрүү менен жактырбай аткарасыз жумушуңузду дагы. Айла жоктон акча табыш керек, жашаш керек деген принцип бар сизде. Андан кийин сиздин финансылык абалыңыз кандай? Биздин эң башкы ушул суроолорго точно жооп берген болсоңуз, акырындан сизде кандайдыр бир сознанияңыз ойгонот. Андан кийин сиздин жашоодогу принцибиңиз кандай? Эмнени көздөп кетип атасыз? Азыркы сиздин абалыңыз келечекти көрсөтүп берет. Азыркы учурда сиз эмне менен алектенип жаткан болсоңуз, эмнелерди ойлонуп жаткан болсоңуз, мына ошол сиздин келечегиңизди, эртеңки күнүңүздү көрсөтүп берет. Азыркы учурда изденүүнүн үстүндө жүргөн болсоңуз, азыркы учурда сиз ушунчалык бир максаттарды коюп башкача бир өнүгөйүн, өсөйүн деп жүргөн болсоңуз, ошонун жемишин келечекте сөзсүз түрдө көрөсүз. Азыркы учурда мен эч нерсе колуман келбейт, мен деген ушундай китеп сатып алайын десем мага уруксат бербейт, же болбосо акчам жок, сабактарга катышканга мүмкүнчүлүгүм жок деп отурсаңыз, 5 жылдан кийин деле ошол эле абалыңыз кайталана берет. Андан кийинки суроо, өзүңүздүн ушу бала чагыңыздан бери келе жаткан эң бир бактылуу окуяларды, андан кийин ошо бала чагыңыздан бери келе жаткан ушунчалык жүрөгүңүздө калып кеткен жаман окуяларды жазып калтырасыз. Булардын баардыгы сиздин кандайдыр бир убакытты талап кылат чындыгында. Балким убактыңыз кенен болсо 1 саат бою олтурсаңыз болот. Эгерде убактыңыз тар болсо, жарым саат же болбосо 20 мүнөттө олтуруп жасасаңыз болот да. Бул суроолор менен эмнеге жетесиз? Бул суроолор менен какой-то бир убакыт болсо да сиз мээңизге тынчтык тартып аласыз, мээңизге
өзүңүздүн сезимдериңизге, өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө эргүү, хотя бы өзүңүзгө көңүл бурганыңыздын белгиси. Сиз өзүңүзгө күнүнө 5-10 мүнөт, 20 мүнөт убакыт бөлгөн болсоңуз, сизге чыныгы ичиңиздеги внутренний ребенок, жүрөгүңүз, ичиңиздеги жаш бала, өзүңүздүн ички дүйнөңүз сөзсүз түрдө сизге ответ кайтарат. Ответ кайтарганда да ушундай бир бактылуу окуяларды жаратып берет, бактылуу жашоону түзүп берет. Өзүңүзгө көңүл бурбастан башка бирөөлөргө көбүрөөк көңүл бурсаңыз, алар сиздин ишеничиңизди актабайт биринчиден. Экинчиден, ушундай проблемалар жарала берет, мамилелер келишпестиктер болот. Жанагы мен бир жерде ушундай бир цитата окудум, аябай чындыгында аябай жакшы экен. Мен ойлонуп көрүп, күйөөмө, балама, бир туугандарыма, ата энеме керек экенимди билдим дагы өзүмдү аяп баштадым. Мына ушул цитатаны мен кече гана жазып, блокнотума ушул жерге жазып койдум. Мен өзүмдү, бул бир чети аялдын самооценкасын көтөрөт, экинчи чети аялды өзүн кандайдыр бир поток, кандайдыр бир багытка бурганга бир топ жардам берет да. Мисалы үчүн өзүңүз эле элестетип көрүңүз. Мен жолдошума, балдарыма, ата энеме керек экенимди сезген күндөн баштап өзүмдү аяп баштадым. Эгерде өзүңүздү аябасаңыз, алар да сизди аябайт. Мына ошондуктан ар бир нерсе жөнөкөйлүктөн турат. Ар бир нерсе жөнөкөйлүктөн башталат. Эгерде сиз адамдын сыртына карап, кандайдыр бир роскошто жашап жатканын же кандайдыр бир байлыгын карап туруп, мисалы азыр биздин бийликте болуп жатпайбы? Ким бийликке келсе, ошол адамды мактап, ушундай жакшы сөздөрдү айтып, чаң жугузбай, ушунчалык жакшы мамилелерди кылып, ар түрдүү керек болсо обон салып ырдагысы келип кетет го. Мына ушундай адамдар чындыгында өздүгүн жоготуп салышканда, чындыгында өзүнүн контролун жоготуп салган, лишь бы ал адамдар биринчи байлыгынан айрылып калуудан коркот. Эгерде ошол адамдар байлыгынан ажырап калган болсо, аябай чоң удар тиет дагы, мындай өлүмгө учурашы мүмкүн, же болбосо оорукчан болуп калышы мүмкүн. Алардын жашоосу байлык менен чектелип калган. Ички дүйнө, Кудайга кызмат кылуу, адамдарга кызмат кылуу, адамдардын батасын алуу, улуу аксакалдардын андай нерсе жашабайт. Алар ушул эмесинде дагы байлык, бийлик. Бийликке жетсем, мен бардык адамдарды башкарсам, бүт бардык адамдардын үстүнөн мен өзүм үстөмдүгүм орнотсом, мына ошол гана. Эгерде колунда бийлик жок болсо, алардын самооценкасы түшөт. Алар адамдык эмеден чыгып кетет да. Балким жаш кезинде, бала чагында ушундай бир кимдир бирөөлөрдүн үстүнөн ушундай кордук көрүп өскөндөр. Ошол нерсе калыптанып олтуруп, мен адамдардын үстүнөн башкара турган, өзүмө абийда бербей турган бир адамга айланам деп олтуруп, ушундай дүйнө парасы деп коет го, мына ушундай адамга айланып калат да. Байлыкты дагы адам эки түрдүү жол менен берет. Бардык адамдарга берет, бирок ошол нерсени кармап кала турган. Кээ бирки байлар бар, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык адамдарды өзүнө тартып турат, адамдардын арасында аралашып жүрө берет. Бир байлыгын өзүн пешке салып, мындай пеш кылып, өзүн бийикке алып чыкпайт. Дайыма ошол адамдар менен жөнөкөй бойдон жүрө берет. Мына ушундай адамдарга бере берет, күн сайын бере берет. Ал эми кээ бирки адамдар, мисалы бир жерге барсаңыз деле, ресторанга барасызбы, кафеге барасызбы, сиздин сырткы кийимиңизге карап, анан кабыл алышат, администраторлор мына ошентип тосуп алат. Эгерде жөнөкөй кийинип барсаңыз, сизди мондой эле тосуп алышат. Могул жерге отуруңуз, мындай алып. Эгерде сиз башкача бир солидный кийинип алып, бир башкача бир эме менен кирип барган болсоңуз, сизди башкача тосуп алышат. Мына ошондой эле азыр бизде мына добро и зло салышып жатат да. Злонун ичинде ушундай адамдарды басымтыш ушу ички дүйнөсүн талкалаш да. Анткени биздин ички дүйнөбүздө Кудай, биздин ички дүйнөбүздө байлыкта эмес Кудайым. Кудайдын мээрими, Кудайдын чыныгы жоомарт беришендиги, Кудайдын кудурети байлыкта же болбосо сырткы бир башка адамдардын арасында эмес, биздин өзүбүздүн ар бирибиздин ички дүйнөбүздө. Ошон үчүн жана группадагы суроого гана жооп берейин деп ушундай эфирге чыктым. Эгерде сиз өзүңүздү алсырап, ушундай апатия болуп, ушундай бир энергияңыз түшүп кетип аткан болсо, олтуруңуз дагы ошол учурда үйрөнгөн, сабакка катышканда кандай эмнелерди жаздыңыз, ошолордун баарын бир ирет кайталап туруп,
ошол сабак учурундагы состоянияңызга, ошол учурдагы абалыңызга түшүңүз. Бул уже сизде квантовый скачок болуп саналат. Билесиздер да, мисалы Джон Кеханын, Джо Диспанза ошол китептерди окуганда квантовый скачок сөзсүз түрдө темасы бар. Квантовый скачок деп вроде түшүнөт көпчүлүгү, бирок ошол нерсени аткарбайт. Квантовый скачок это уже сиз ушундай бир проблемада отурасыз, ойлоруңузда негатив каптап турат. Ошол учурда токто деп туруп ойгоносуз дагы, сразу мурдагы бактылуу абалыңызга секирип өткөнүңүз уже квантовый скачок. Мына ошондо сиз ошол терминди туура пайдаланып жатканыңыздын белгиси. Азыр эми буюрса китепти ошо заказ кылгандар болуп жатат. Ичиндеги бүт бардык маалыматтар менен кээ бири бүт баарын от начала до конца окуп коюп, анан кийин медитациялардын бүт баарын угуп, анан кийин акырындан баштагандар бар. Мен ойлоп атам, кээ бири ушундай бир какой-то бир 10-чу күндөргө жеткенде бир жумадан кийинби таштап салышы мүмкүн. Мен бир күндүк көнүгүн аткарбай калдым деп өзүн ушинтип таштап айтор, мына ушундай окуялар болот. Бул жашоодо болуп жаткан көрпендечилик деп коет. Ушул хотя бы бир убакыттар болот, кээде ушундай шайтандын торуна илинип калабыз, алсырап ушул алсыздыгыбызга баш ийип калабыз да. Ошол учурлар болбош үчүн мен ушул группага айымдар бири-бирине поддержка берсин, бири-бири менен ошол калып кеткен айымды өздөрү менен кошо алып кетишсин деп мына ушундай группа түзүп, анан кийин бири-бири менен тааныштырып эме кылдым да. Мисалы анан кээ бирки мисалы Равшан эже азыр группада мен айтып берген, ошол эже айтып жатат, мен медитациялардын бирөөсүн дагы укпадым. Качан убагы келгенде ошол кайсы күнү кайсы медитацияны угуш керек болсо мен ошону угамын. Даже ошол китепти аягына чейин окуп көрбөдүм. Бүгүн биринчи күндөгү көнүгүүнү гана окуп, ошону гана аткарып жатам деп айтат. Бул уже внутренний стержень деп айтат да, ички дүйнөсү ушунчалык тартипке салынган, эрежени сактап, өзүнө так, өзүнө тың. Мына ушундай жоопкерчиликтүү айымдар болот да. Анткени эртеңки күнү кандай көнүгүү болду экен, ошол кайсы медитацияны уга турган күн келет экен деп ошол күндөрдү умтулуу менен күтүп алат. Анткени бизде эртеңки күнүбүздө кандайдыр бир интерес, желание жоголуп кеткенде баардык билимдерди бир күндө алып алабыз дагы, уже андан кийин кызыгы кетип калат. Бизде анан каалоо жоголот, ошентип олтуруп анан биз баардык нерсени жоготуп салабыз дагы олтура беребиз мурунку абалыбыздан. Кызыксыз эле экен, менде эч кандай кызыгуу деле пайда болгон жок, мага эч кандай деле жардам берген жок деп. Аракет кылган адам бир кичинекей нерседен дагы алып кете алат экен аракет кылыпчы. Ошон үчүн ар бир айымга айтат элем, жөн гана сизде азыркы учурда кандай суроолор болуп жатат, сиздин жашооңузда эмнелер болуп жатат. Кандай суроо жаралган болсо, блокнотуңузду ачыңыз дагы биринчи суроону жазып туруп, жөн гана мини медитация жасаңыз. Мини медитация уже эч кандай бир эменин кереги жок. Атайын медитацияга отурбайсыз. Жөн гана музыка жок, кулагыңызга наушник салбайсыз, эч кандай бир эмени үн коштоп эме кылбайт, просто тынчтык, тишина. Сиз жана ошол суроолордун үстүнөн жооп издеп баштайсыз. Мына ошондо биринчи күнү аткарганга бир аз неме болсо, кыйыныраак болуп жаткан болсо, кийин уже акырындан сизге точный ответтер келип баштайт. Бул учурда сиздин чакраларыңыз, адамдын боюнда 7 чакрасы деп айтабыз, чакраларыңыз ойгонуп баштайт, сиздин интуицияңыз ойгонуп баштайт. Адамдын өзгөчө аялдарга эң керектүү болгон бул интуиция. Кээ бирки айымдарды, мисалы жашоолуу эжелерди, чоң апаларды байкап көрсөңүз, алдын ала бир нерсени сезип турат. Мисалы согушка кеткенде деле, балдары, күйөөлөрү согушка кеткенде алдын ала алар сезишкен. Интуициясы аябай күчтүү болгон. Же аман келерин, же болбосо ошол жерден жан берип келерин алар алдын ала сезишкен. Ошентсе дагы алар билдиришкен эмес, ошол нерсеге даяр болуп турушканда, мисалы, кээ биркилер ошол аялдар өзүнүн күчүн менин мисалы эненин батасы күчтүү деп айтат го. Күн сайын бата кылып атып, Кудайга жалынып атып, жолдошун, же болбосо баласын ошо согуштан аман алып келген да. Бардыгына ошо аялдар, энелер себепчи. Ошондуктан үй бүлөдө эгерде аял күчтүү десем адашам, мисалы физический жактан эмес, наоборот.
психологический жактан күчтүү болсо, балдары да ошого жараша күчтүү болот экен. Ошондой эле күйөөсүнүн мисалы вниманиясын требовать этип, күйөөсүн баскан турганына көз салып, андан бир самооценкасы ушундай низкий болуп кетет го төрөгөндөн кийин. Мына ушундай проблемалардан арылат. Көңүлүн, ушул ойлорун, жашоосун баарын күйөөсүнө арнап койбойт. Бизде билесиздер, турмушка чыкканга чейин ушунчалык бир бактылуу болсо, турмушка чыккандан кийин бизди такыр карабай коет күйөөбүз. Анткени биз жашообуздун баарын күйөөбүзгө жүктөп салганбыз. Биз өзүбүздүн күлө турган маанайыбызды дагы, эмоцияларыбызды дагы, кайгы бүт баарын ушу күйөөбүзгө жүктөп салганбыз. Эч качан жоопкерчиликти өзүбүзгө алгандан коркобуз да. Эмне үчүн сөзсүз түрдө күйөөңүз жакшы сүйлөсө, сиздин маанайыңыз көтөрүлүп, бактылуу болушуңуз керек. Эмне үчүн күйөөңүз бир аз урушуп койгон болсо, сиз өзүңүздү бактысыз сезишиңиз керек. Мына ушул суроолорго дагы жооп беришиңиз керек да. Бүгүнкү эфирибиз ушу менен аяктады. Эгерде азыркы учурда аз санда калды, эгерде китеп заказ кылуучулар болсо жана группага кошулуучулар болсо, заказ кылып калыңыздар. Бул китепти алгандан кийин сиз жөн гана калып кетпестен күн сайын 100 күн бою китепти барактаганга мажбур болосуз. Ошол китепти күн сайын барактап олтуруп, ал жердеги маалыматтарды алып, көнүгүүлөрдү аткарып олтуруп, андан тышкары 15 медитация аласыздар. Өзүңүздөр билесиздер, бизде кыргызча медитациялар азыр чыга элек. Ошо чыкса дагы аябай кымбат. Мен бул жерде бонус катарында 15-20 миң сомдук маалыматты, 15-20 миң сомдук ушул медитацияларды, практикаларды сиздерге студияда жаздырып, үн коштоп жана микрофонду тазалап, бүт бардык звукачтардын жардамы менен ошол медитацияларды даярдап анан кийин бердим. Менин максатым жөн гана бир китепти бренд катарында тартуулап, сырткын мактанып чыгарып ушундай кылыш эмес. Менин максатым ошол китепти күн сайын барактап, колуңуздардан келсе, ар бир барагы сиздин колуңуздан жыртылып, тытылып жок болсо, менин үчүн ошол эң чоң жетишкендик да. Сакталып, окуй турган, бир эле пайдалана турган китеп болушун каалабайм. Күн сайын ушун баракталып турсун. Ар бир баракталып жатканда ошол жерде менин атым окулуп, ошол жерде менин сөзүм окуп жатканыңызда менин үнүм сиздин ички дүйнөңүздө, жүрөгүңүздө жаңырып турса, ошол мен үчүн чоң бакыт. Анан ошол жерде арасында дагы тынбай көнүгүү аткаргандар үчүн ушундай бонус катарында, белек катарында дагы ушундай белектер жазылган. Ошол белектерди алуу үчүн эми кайсы күн экени азыр ушул 16-күнгө келгенде, балким 60-күнгө келгенде мен ушундай мактоо сөздөрдү жазгам да, бул дагы болсо ошол аялга мотивация берет. Сиз ушул күнгө чейин арыбай, чарчабай көнүгүүлөрдү аткарып келе жатасыз, демек сиз эң мыкты аялсыз. Ал эми сиздин мыктылыгыңызды мен чын дилимден, чын жүрөгүмдөн кабыл алып, сизге белек катарында мына ушундай бир белегим бар, менин WhatsApp номериме кайрылыңыз деген сыяктуу мына ушундай сөздөрдү да кошуп койгом, буюрса. Ошол күндөргө жеткиргенге Кудайым насип кылсын. Сиздер менен дагы да сүйлөшүп, ушундай бир толкунга түшүп, бир өзгөчө, бир өзүбүздүн женский кругубуз, өзүбүздүн айлана чөйрөбүз кеңейишин каалайм мен. Азыркы учурда чындыгында биз азбыз, бирок күндөн күнгө көбөйүп жатабыз. Күндөн күнгө биз көбөйүп жатабыз. Кээ бирки башка уровендеги, башка багытты көздөп бараткан айымдар уже алар чыгып кеткендер да болуп атат. Биз аларга жөн гана бакыт каалайбыз, биз эч кимди мажбурлабайбыз. Бул жерде эгерде суроолор болуп жаткан болсо бир карап коеюн. Бул жерде суроо бар экен: эжеке медитация, аффирмация, визуализация, проработка жасоо менен жашообузду өзгөртө алабызбы? Мен эмнени айтып жатам? Ушул сиздин кичинекей бир кылган аракетиңиз эле сизге көп бир жыйынтыктарды алып келет. Анан бир аракет кылып туруп эле күтүп отурган болбойт да. Мисалы, жазында сексеңиз деле түшүндө түшүм берип атпайбы? Биз дагы ошол жазында аракет кылып баштап, ушул күзүндө түшүмүбүздү жыйнап алышыбыз керек. Анан жазында эгип туруп, мисалы бүгүн эктиңиз, эртеси күнү картошканы кайрадан казып ала албайсыз да. Ошонусуңарындай эле сиздин эң биринчи аракетиңизден көз каранды. Аракет кылдыңызбы, уже процесс жүрүп атат. Сиз өзгөрүүгө, сиздин башыңыздагы генераторлор, сиздин башыңыздагы ушундай машиналар уже ишке кирип баштады. Ага чейин ошо катып калган, ушул жанагы машинанын бузук машиналар катып калат го, ичинде запчасттары жүрбөй калат го. Мына ушундай бир
катып калган учур болот. Ошону акырындан от алдырып жүргүзүп жатасыз. Ошондуктан эч качан болобу, болбойбу деген нерсе болуп, бардык нерсе болот. Медитация менен машина алгандар бар. Бир эле медитацияны аткаруу менен үй алгандар бар. Бир эле медитацияны аткаруу менен оорулардан айыккандар бар. Эмне үчүн Луиза Хей азыркы учурда өзүнүн көзү өтүп кетсе дагы аты аталып калып кетти. Анткени ал ушул медитация дебейин, жөн гана обычный бир менин ден соолугум мыкты деп аффирмацияны кайра кайталоо менен рак оорусунан айыккан. Бул чындык. Бул ошо китептерди жазып, өзүнүн жашоосу менен, ичиндеги толкундары менен, ар түрдүү ой толгоолору менен бөлүшүп отуруп, канчалаган аялдардын жашоосун өзгөртүп анан кетти. Биз бул жашоого ошо бир өзүбүздүн изибизди калтырыш үчүн жаралат экенбиз да. Жөн гана бир байлык чогултуп, ошол байлыкка маачырканып, ошол байлыктын үстүнөн эме болуп, бийикте болуш үчүн эмес. Өзүбүздүн изибизди бул жашоодо кийинки муундарга өзүбүздүн атыбызды калтырыш керек. Не обязательно Кыргызстанга атыңыз калтырып, дүйнөгө атыңызды калтырыш. Жок дегенде сизден кийинки урпактарыңызга атыңыз калса дагы бул сиз үчүн аркы дүйнөдө сиздин жаныңызга, рухуңузга бир соопторду тартуулап турат да. Мисалы, сиздин көзүңүз өтүп кетти, артыңызда небере, чебере, даже небере келиндериңиз, чебере келиндериңиз да сизге менин ушундай бир чоң энем бар болчу, чоң эне бир кайненем бар болчу, ушунчалык сонун сөздөрдү сүйлөп, мага ушундай бир ыраазычылык айтып, баталарды берчү деп сиздин көзүңүз өткөндө айтып турса, мен дагы ошондой болоюн деп сиз аркылуу ошол өздөрүнүн келиндерине жакшы мамиле кылып турса, сиздин урматыңызга арналат да мына ушулардын бардыгы. Укум тукумга атыңыз калып кетсе, мисалы, Курманжан датка өзүнүн атын ошол өзүнүн артындагы эмелерге да калтырган, урпактарына атын эмне кандай күчтүү болуп калтырып кетти. Мына ошондой эле сөзсүз түрдө элге таанымал болуштун кереги жок. Мен мисалы таанымал боло турган болсом, күн сайын фотосессия кылып, күн сайын мактанып, жеген ичкен тамак, кийген кийимдер, баарын баскан турганы, машинага чыгып отуруп, мына ушундай нерселер менен мактануу аябай жеңил. А бирок мына ачка калып кеткен мен жан дүйнөмдү жөнөкөй бир кийим менен болсо дагы, мына өзүм деле жөнөкөй кийинип жүргөнчү, менин китебимдин сырты да жөнөкөй, а бирок менин ошол китептин ичиндеги маалыматтар сиз үчүн маанилүү болуш керек. Мына ошондо биз бир нерсени аңдап жете турган даражага жетебиз. Азыр бул жерде да суроолор бар экен, бир карап коеюн. Мен бир сөздү сүйлөгөн болсом, өзүм токтото албай уже кете берем да. Азыр да ушул жерде бир секретти айтып коеюн. Нан ушул жерде азыр жалаң айымдар болуп турат. Айымдарга акыркы жолу айта турган сөзүм, мен мисалы өзүмдү чындыгында сүйөм. Мен өзүмдү чындыгында, мисалы бизде бул аябай чат көрүнүш, өзү самындай тим эле самооценкасы бийик, тим эле өзүн сүйөт деп мындай жаман көрөбүз го. Кичинекейибизде бизди ушундайларга ушундай бир тарбиялап койгондо, сен башка бирөөлөр, башка бир үйдө кызмат кылып, ошол жерде жагынсаң гана сен адам болосуң деп, бирөөлөрдүн көңүлүн алсаң, бирөөлөрдү сүйсөң дейт. Сүйүү эң биринчи адамды өзүн өзү сүйүүдөн башталат. Эмне үчүн Кудай сизди жаратып туруп, сизди ушул жашоого алып келип туруп, анан сиз бирөөлөрдү сүйүп өтүшүңүз керек. Эмне үчүн сиз бирөөлөргө эң биринчи өзүңүзгө кызмат кылсаңыз гана, анан кийин башка бирөөлөргө кызмат кыла аласыз. Мисалы, элестетип көрүңүз. Сиз салонго баргандан рахат ала турган болсоңуз, ушундай бир мүмкүнчүлүк болду, салонго бардыңыз, ушундай бир сонун шопинг жасадыңыз, кийимдерди алдыңыз, кийимдерди алып ушундай кийинип, көңүлүңүз көтөрүлүп, ушундай бир башкача бир бактылуу болуп баштаганда, эмнегедир үйдө дагы жакшы иштерди кыласыз, балдарыңызга жакшы сүйлөп, жакшы ширин тамактарды жасап, потому что сиз өзүңүздү камсыздадыңыз, өзүңүздү сүйүп, ушундай нерселерди арнадыңыз, андан кийин ошол нерсени айланаңызга тартуулап жатасыз. Ошондуктан өзүн өзү сүйүү бул башка бирөөнүн жашоосуна бактылуулукту алып келүү. Бул практиканы аткарып көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр эле ойлонуп, ой жүгүртүп көрүңүздөр. Өтө бактылуу кезиңизде жаныңыздагы жакындарыңызда, даже душманыңызга да ушунчалык бир
бакыт тартууларыңыз келип кетет, жакшы сүйлөгүңүз келип кетет. Эгерде сиз өзүңүздү бактысыз сезсеңиз, душмандарыңыз менен, даже жаныңыздагы адамдар менен салгылашып согуш баштайсыз. Ошон үчүн биринчи кезекте мен айымдарга айтат элем, өзүңүздү сүй. Эми өзүн сүйүү дегенде слишком адамдарды басынтуу эмес, өзүңүзгө биринчи кызмат кылыңыз. Сизге бир нерсе керек болуп атабы, мисалы азыр сизге кандайдыр бир сабактарга катышуу керек болуп атабы, жолун тапса болот. Бул жашоодо жашап кетиш үчүн миллиондогон жолдорду тапса болот. Чем ошол проблеманын миллиондогон негатив жолдорун тапкандан көрө, хотя бы 2-3 эме негатив жолун таап, өзүң бир орунда олтуруп калгандан көрө, миллиондогон причиналарды таап ошол проблеманы чечкенге мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде сиздин колуңуздан келбегенде ошол проблеманы чечиш, Кудай сизге ошол проблеманы жолотмок эмес да. Мисалы биздин президентибизге, Садыр Жапаровго, эгерде анын колунан башкаруу же болбосо ушул элдерге кызмат кылуу колунан келбегенде, Кудайм аны президент кылмак эмес. Бул нерсенин баары Кудайдын буйругу менен. Ошол энергиясы ошол эмеге, элди башкарганга, президенттик орунга отурганга жетти. Демек, анын энергиясы уже көтөрүлүп жатат. Ошол нерсени колунан келет. Анан эгерде колунан келбесе, Кудайм өзү эле ошол тактан өзү эле түшүрүп коет. Дагы эмнени айтайын дегем? Дагы бир нерсени айтайын деп аткам. Азыркы учурда мына ушул китептерди самостоятельно көнүгүүлөрдү аткарып, каждый 10 күн сайын түз эфир болуп, ошол көнүгүүлөрдү заранее түшүндүрүп, мына ушинтип аткарасыздар, ушинтип кыласыздар деп түшүндүрүп жатпайынбы? Эми азыр